Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров нарындагы жаңыланган Тору-Карт 2 бекетине барды. Садыр Жапаров 21 декабрда Нарын облусуна болгон жумушчу сапардын алкагында Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы жаңыланган Тору-Карт 2 көзөмөл өткөрүү пунктун ачты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык бүгүнкү күндө Тору-Карт 2 комплексинин административдик имараты реконструкцияланып, 6 кыймыл тилкеси орнотулду. Мында бир эле учурда 6 транспорт каражатына карата бажы көзөмөлү жүргүзүлүшү мүмкүн. Мындан тышкары өткөрүү пунктунун аймагын жакшыртуу жана натыйжалуу пайдалануу үчүн эски курулмаларды бузуу, кошумча унаа токтотуучу жайларды орнотуу, транспорт каражаттарынын кыймылынын схемасын оптималдаштыруу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ал эми чек арачылар үчүн жатаканалар оңдолууда деп айтылат маалыматта. Бекеттин ишмердүүлүгү менен таанышкан Садыр Жапаров келерки жылдын жаз айларынан тарта жумуш убактысын 24/7 графигине өткөрүүнү сунуштады. Ассалому алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер. Эгерде документиңиздин мөөнөтү бүтүп, Казакстанга кирди чыкты кылууну кааласаңыз, көп жылдык стажы жогору болгон дасыккан айдоочу Шакен мырзаны сунуштайбыз. Албетте арзан баада, комфорт унаада сиздерди дарегиңиздерге жеткирет. Проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номер +7926 112 91 91. Эски тууну гана көтөрүп чыгам, Жоламан Шаршембеков жаңы туу боюнча оюн айтты. Грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн жана Азиянын 2 жолку чемпиону, Азия оюндарынын жеңүүчүсү Жоламан Шаршембеков мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы экенин билдирди. Бул тууралуу ал Кактус KG басмасына берген маегинде айткан. Шаршембеков алдыдагы эл аралык мелдештерде Кыргызстандын алгачкы туусун гана көтөрүп чыга турганын басып белгилеген. Мен тууну өзгөртүүгө каршымын. Президент Садыр Нуркожоевич желек өзгөртүлсө чыгым болбой издебеди беле. Менде эски желек бар, жаңы албайм, алдыда эски желекти гана көтөрүп чыгам деген. Эскерте кетсек, 20 декабрда Жогорку Кеңеш Кыргызстандын туусун өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырган. Тууну өзгөртүү демилгеси президент Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлгөнү белгилүү. Ошол эле учурда элдин көпчүлүгү тууну өзгөртүүгө каршы. Парламент тууну өзгөрткөнү менен жарандар жаңы тууну кабыл албай турганын билдиришүүдө. Желектин өзгөрүшү Ташиев Балбан Жоламан Шаршембековго жооп берди. Социалдык тармактарда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин спортчу Жоламан Шаршембековго жооп катары жазган комментарий пайда болду. Буга чейин Балбан Жоламан Шаршембеков туунун өзгөрүшүнө каршы экенин билдирип, турнирлерге учурдагы желекти гана көтөрүп чыгаарын айткан маалымат тараган. Бир дагы спортчу мамлекеттин желеги жок расмий мелдештерге катыша албайт, аракет кылып гана көрсүн деп жазган Камчыбек Ташиев. Ал ошондой эле кабыл алынган мыйзамга жарандар баш ийиши керектигин кошумчалаган. Учурда бул постагы андагы Ташиевдин комментарийи дагы өчүрүлдү. Кыргыз футбол союзу арбитрлерге видео жардам көрсөтүүчү VAR системасын киргизүү боюнча иштерди жасап жатканын кабарлады. Маалыматта кеңешме өтүп, ага FIFA уюмунун VAR системасын ишке киргизүү боюнча адиси Гильерме Барбоса, арбитрлерди окутуу боюнча FIFA инструктору Валентин Коваленко, ошондой эле Кыргыз футбол федерациясынын калыстар менен мелдештер бөлүмдөрүнүн, ошондой эле телевидение өкүлдөрү катышканы жазылган. Чогулушта Кыргызстан VAR системасын ишке киргизүү боюнча долбоорду ишке ашыруу маселелери, жабдууларды камсыз кылган компанияларга болгон талаптар, калыстарды жана калыстын видео ассистенттерин окутуу, ошондой эле долбоорду ишке ашыруудагы мындан аркы кадамдарды бекитүү процесси тууралуу деталдуу талкуу жүрдү деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Кыргыз футболдук союзу VAR лицензиясын алууда консультативдик жардам көрсөтүү өтүнүчү менен FIFA уюмуна кайрылган. Учурда Кыргыз футбол союзунун калыстар бөлүмү өлкөдө видео жардам системасын ишке киргизүү боюнча долбоорун этап менен ишке ашырууда. Кийинки кадам арбитр жана кайталоодо турган операторлор үчүн окуу программасын бекитүү. Кыргыз футбол союзу ата мекендик калыстар корпусунун өкүлдөрүн окутуу 8 айдан 10 айга чейин созулаарын белгилеп, андан кийин гана Кыргызстандын премьер лигасынын оюндарында видео кайталоо системасын колдонушу күтүлүүдө. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү.
урматтуу бир туугандар, мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгонуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат. Полотбек Ембанк Полотбек А деп чыгат жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп кое берсеңиздер болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып кое берсеңиздер болот. Ада Ембанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Илхан энебиздин Илхандай көрсөтүп койгон да акыркы операциясында ушул мынау дөмбөктөрүн, мына ушул жерлерин, сөбөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкты дагы көрөбүз. Азыр сен мынау немең ооруп кетеби? Мына кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп багандай достору менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Артым менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буюрса көп көрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ыхсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буюрса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Илхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буюрса кичине сөбөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буюрса ушул Илхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буюрса ушул аз эле каражат калган. Ошол каражат чогулса, уже Илхан энебиз акыркы операциясына кетет. Май тартуу берилчү жаза так жазылган эмес. Жүйөлүү себептери барларга чара көрүлбөйт. Европанын көптөгөн өлкөлөрүндө, Австралияда, Бразилияда, Түркияда жүйөлүү себептерсиз шайлоого катышпай калган жарандарды жоопкерчиликке тартуу практикасы бар. Мындай эреже көптөгөн адамдардын шайлоолорго катышуусун камсыздайт. Шайлоочулардын көпчүлүгүнүн шайлоого катышпай калышынын кесепети демократиянын негизги принцибин бузулушуна жана республикалык бюджеттен акча ысырап болушуна алып келет деп жазылган маалыматтык негиздемеде. Ал Бишкектеги Ленин шайлоо округунда кайра өткөн шайлоодо 124 000 бюллетень даярдалып, 17 000 киши гана келгени белгиленди. Тазабек Икрамов буга чейин шайлоого келбеген жарандарга 5 000 сом айып пул салууну демилгелеп, жогорку кеңешке келгенде кайра чакыртып алган. Тыюу салуунундагы чек болуш керек, Шакиев менен Талиева айтышты. Парламентте спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Камила Талиева айтыша кетти. Жалпы жыйында вакуф жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жаткан. Талиева жана башка депутаттар анын аталышын арабча кылбай кыргыз тилинде жазуу керектигин айткан. Бирок спикер аталышын көп талаша бербей мазмунуна маани берүүгө чакырган. Ал араб тилинен келген көптөгөн сөздөр кыргызда колдонулуп жүргөнүн белгиледи. Андан соң Талиева спикер анын сөзүнө комментарий бербешин талап кылып, тыюу салуунундагы чек болушу керек. Мен азыр жумшак айтып жатам, анте берсеңер бардык мыйзамды талкуусу жок эле өткөрө берели деп наразы болду. Анда Шакиев: мен сизге комментарий берген жокмун, жөн эле сүйлөй бересиңерби, айтышпай отуруңуз деп секиген. Талиевага жооп берейин деди эле микрофонун өчүрүп койду. Кетпей туруп алсаң, таң атканча турсаңыз да сөз бербейм деген Шакиев. Geldim ile septağım diyorum. Cılış bağırıp da kalasa septağı atağım. Ulan ben
ekrem başında kuyamım var ekan, kuyamım jogotуп атат. Жакшы бас албайт элем, азыр жакшы басып калдым. Аны этаждардан, ступенькалардан азыр зыңдап жүгүрүп түшүп атам. Кудай кааласа, сеп таптым. Рахмат ушуларга, чоң рахмат. Элди көргүлө. Ким доордон сакаалуу айткан болсоңуз, ушул жерге келгиле. Адресим на Оптима банк, Банянын ушунда турат. Ошонун арт жагында ушу офиска алып иштеп атышам. Чоң рахмат кыздарым. Баарыңарга денсаулык каалайм. Ооругандар болсо келгиле, септебасыңар. Сөзсүз аягасыңар. Я даю гарантия 100%. Мына мен сакайдым мына. Мени живой көрүп турасыңар. Жашым 75ке чыкты мына. Көптөн бери ушу мурдум суагат. Бир айда рефлекс болуп калган. 3 күн суагат. Аппак суу. Той топурга барганда кыйналып, анан жүрө бердим. Азыр өзүмүн жакшы сезип калдым. Мына баштарымдагы орчуда сергип калды. Эми кааласа бүгүн мына 10 күн бүттү. Туторучаны тизеден болду. Анда мысыктра. Бирде сиздер да суук тийген оорулардан жабыркап турсоңуздар, муунуңуздар ооруса, муздаса, гаймориттен айналып турсоңуздар, бизди кайрылсаңыздар болот. Биздин арайкы Ош шаары, Масалиев 73, Оренбург Урбанядагы Оптима банктын жанында. 5000, 2000 жана 1000 сомдук купюралар табылган шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Министр Бейшеналиев дарыгерлердин канча айлык аларын айтты. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун жана өлкөнүн аймактарындагы дарыгерлер 35 000 сомдон 60 000 сомго чейин айлык алышат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев парламент жыйынында билдирди. Анын айтымында жаш адистер 11 000 сомдон 13 000 сомго чейин айлык баян алышууда. 2023 жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен республика боюнча дарыгерлердин орточо айлыгы 24 000 сомду түздү. Административдик башкаруу персоналынын эмгек акысы 20,4 000 сомду, медайымдык 19,5 000 сомду, кенже персоналдык 13 900 сомду, башка персоналдык 14 200 сомду түздү деп айтылат маалыматта. Ысык көлдө 8-10 миллиард сомго 5 жылдыздуу мейманкана курулат. Жогорку Кеңештин депутаттары министрлер кабинети менен Азербайжан өкмөтүнүн ортосундагы Ысык көлдүн жээгинде 5 жылдыздуу мейманкана курууга инвестиция тартуу боюнча макулдашууну 3 окууда жактырды. Келишимге 2023 жылдын 12 октябрында Бишкекте кол коюлган. Мыйзам долбоору боюнча маалыматты президенттик аппараттын администраторунун орун басары Талантбек Жунушбаев берди. Анын айтымында Азербайжан болжол менен 8-10 миллиард сомго Ысык көлдүн жээгине 5 жылдыздуу мейманкана курат. Курулуш аяктагандан кийин жергиликтүү калк үчүн жаңы жумуш орундары түзүлөт. Келишимге ылайык мейманкана кызматкерлеринин 70% Кыргызстандын жарандарынан түзүлүшү керек. Мейманкана Карой айылында курулат. Анын жалпы аянты 17 гектарды түзөт. Кыргызстан жерди 49 жылга ижарага берүүдө. Инвестор 3 жылдын ичинде мейманкананы куруп бүтүшү керек. Садар Жапаров менен Камчыбек Ташиев УКМКнын Нарын облусу боюнча жаңы имаратын ачты. Президент Жапаров 21 декабрда Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Нарын облусу боюнча башкармалыгынын капиталдык ремонттон өткөрүлгөн имараттын ачылышына катышты. Садыр Жапаров 1988 жылы курулган УКМКнын Нарын башкармалыгынын имаратына ошол 35 жылдан бери бир да жолу капиталдык оңдоп түзүү иштери жүргүзүлбөгөнүн айтты. Материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана кызматкерлердин ишине тиешелүү шарттарды түзүп берүү максатында генерал-лейтенант Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен демөөрчүлөр тартылып, бул имаратты короо жайын кошо толугу менен оңдоп түзүүнү колго алынган. Жалпы жонунан 2000 чарчы метрден ашык имаратты толугу менен оңдолуп түзүлүп, 500 чарчы метрден ашык кошумча курулуш курулду. Ошондой эле жайкы спорттук аянтчалар салынып, тосмолору тосулуп, тиешелүү жерлерге асфальт төшөлдү. Жусупбек Коргонбай уулу сотторду тандоочу кеңешме мүчө болуп шайланды. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу сот адилеттик иштери боюнча кеңешке мүчө болуп шайланды. Жогорку Кеңештин квотасы менен бөлүнчү кызматка Мейкинбек Абдалиев экөө ат салышкан. Натыйжада көбүрөөк добуш менен Коргонбай уулу утуп чыкты. Ал кеңешке мүчөлүк ордун депутаттыгы менен кошо айкалыштырат. Буга чейин аталган кеңеште депутат Русланбек Жакышев мүчө болчу. Ал өз ыктыяры менен кеткени маалым болду. Сот адилеттик иштери боюнча кеңеш конституциялык жогорку жана жергиликтүү соттордун судьяларын конкурс аркылуу тандайт. Андан өткөн талапкерлер президентке сунушталат. Окуучулардын кышкы каникулу 14 күнгө созулат. Окуучулардын кышкы каникулу 14 календардык күндү түзөт. Бул тууралуу Билим берүү министрлигине билдиришти. Каникул 2024 жылдын 1 январынан 14 январына чейин созулуп, сабактар 2024 жылдын 15 январынан башталат. Белгилей кетсек, окуучулардын күзгү каникулу 6 ноябрдан 12 ноябрга чейин болгон.
Байсалов Париж Олимпиадасы баш болгон чемпионаттарда жаңы желек көтөрүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов алдыда өтчү чемпионаттарда жаңы желек көтөрүлө турганын Twitterдеги баракчасына жазды. Мен азыр эле жазайын деп жаттым эле, апрелде бизде Азия чемпионаты жана рейтинг турнири болот. Албетте өз жергебизде биздин жаңы туу желбирейт, бирок Париж Олимпиадасы баш болуп калгандарында да буйрса Жоломон Баатырыбыздын да ардагында жаңы желек көтөрүлөт деп жазды ал. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн жана Азиянын 2 жолку чемпиону, Азия оюндарынын жеңүүчүсү Жоломон Шаршембеков мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы экенин билдирип, эл аралык мелдештерде Кыргызстандын алгачкы туусун гана көтөрүп чыга турганын айткан. 13 күндөн бери дайынсыз болгон өспүрүм изделүүдө, ноокатта 13 күндөн бери дайынсыз болгон өспүрүм изделүүдө өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, үстүбүздө жылдын 8 декабрында Ош облусунун Ноокат районундагы Гулистан айылынын 15 жаштагы Р аттуу тургуну үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Аны акыркы жолу жаңы Ноокат айылынын Сапарбай каналынын жээгинен көрүшкөн. 20 декабрда жерине издөө иштерин улантуу максатында 4 куткаруучу тартылып, кеч киргендигине байланыштуу издөө токтотулган. Натыйжа болгон жок. Издөө иштери 21 декабрда да улантылды.